Mufti Чубак ажекебиз тирүү болгондо мен бул сөздү айтпайт элем. Азыр эми бейишке кетти, эми айталам. Бир жолу экөөбүз 3 күнгө чыктык. Мен котормочумун. Анан түндө саат бир 3-4дө ойгонуп калдым. Даратканага кирсем, 3-4 эле дараткана бар. Бүт эл уктап жатат. Дараткана ичинен деген бирдемке жууп жаткан, тазалап жаткан үнү чыгат. Анан мен көрүп уялып калбасын деп мен дагы бир четте туруп карадым. Кимкен? Bir daratkананы жууп бүтүп, экинчисине кирип, шоткалап, жууп, таптаза кылып атат да. Биз тазалап көрдүкпү? Неге? Кантип тазалайсың? Бекеринен Аллах Таала бул кишиге мынчалык даража берген эмес. Адамдардын жүрөгүндө бир мухаббат, бир орду бар эле. Колу менен перчаткасы да жок. Шоткалып алган колу менен жууп жатат. Жууп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман тавадаа лиллахи рафааху Аллах, ва ман такаббара вадааху Аллах." Kim Allah üçün kiçipeyil bolsa Allah anın darajasını kötöröt. Kim tekebbir bolsa Allah anı urup düşüret dedi. Emi tekebbirçilik degen emne? Tekebbirçilik degeni adamdın kımbat kiyim kiyip жүрүү tekebbirçilikке kirбейт. Sonun maşina minip жүргөн tekebbirçilikке kirбейт. Жакшы коз үйдө жашаган tekebbirçilikке kirбейт. Анан эмне кирет tekebbirçilikке? Эки жүрөктүн эки абалы. Бири бардык адамдардын эмне дейт? Бардыгы менден төмөн. Окуган эмес булар. Билим жок. Мен баарынан жогору деген сезим ушул tekebbirçilik. Экинчиси акыйкатты айтып турса чыркыратып эмне дейт? Жок, андай эмес дейт. Андай эмес. Далил менен, күбөлөр менен акыйкатты айтканда кабыл албайт. Жок, андай эмес. Ушул эки сезимдин аты tekebbirçilik. Себеби пайгамбарыбыз tekebbirçiliктин жамандыгын айтканда сахабалар айтты да, Аллахнын элчиси, анда биз бүгүндөн баштап кымбат төөлөрдү минбейбиз деди. Кымбат кийимдерди кийбейбиз дегенде айтты, жок, tekebbirçilik андай эмес. Tekebbirçilik гамтун наси ва батарул хакки. Eldi kemsintүү, акыйкатты чанып салып кабыл албай коюу. Эгер бир адам эң кымбат үй, машина, эң кымбат кийимдерде жүрөт, бирок жүрөгүндөгү сезимимде бир туугандардын баары менен абзел, баары жакшы. Ара кандай сонун илим алып жатат, түнү менен намаз окуйт бирөөсү, бирөө аябай берешен, бардыгын өзүнүн абзел деп билет. Экинчи, жаш бала болсо дагы бир акыйкатты айтса, машинаңызды кичине тура эмес коюп алып турсуз. Болду, алып коеюн. Бул адамдан нөл tekebbirçilik. Эми өзү жөө жүрөт. Жөө жүрөт. Бирок жүрөгүндө эмне дейт? Жакшы машина минип жүргөндөрдү же бардыгын эмне дейт? Билбейт булар, окуган эмес булар. Мен мектепте 5 мен окугам. Кызыл диплом бар менде. Булардын бардыгы азыр сурасаң билбейт эчтеке. Мен билем. Бул төрөлүкте мен намаз окуп баштагам. Жүрөгүндө эң жогору адам, эң tekebbir ушулду. Ошого tekebbirçilik сырткы келбетке, байлыкка, кымбат машина үйгө карабайт. Эмнеге карайт? Жүрөккө карайт. Ошого аталарыбыз, балдарыбыз tekebbir болбосун деп сонун сөз калтырып кеткен. Баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман деген девиз менен жашагыла балдарым деген. Кимди көрсөңүз не деңиз? Ушул менден жакшы. Ушул аксакал менден жакшы, ушул жигит менден жакшы, ушул бала менден жакшы. Эмнеге? Азыр айтам. Эгер жашы менден чоң болсо, сооптору көбүрөөк болгондон жакшы, жашы кичинекей болсо, күнөөсү азыраак болгондон менден жакшы да. Адам ошонткенде эмне болот? Tekebbirçilik кетет. Ошого tekebbir адам Аллахка жакпайт, адамга деле жакпайт да. Ошого мындай карасаңыз, кичине бала барго, жаңы төрөлгөн наристе. Бир күндүк, бир айлык ар бир адам не кылат? Эркелетет. Жаш бала экен, бешик бек болсун. Кичине жожо барго, ошону көргөндө дагы түтү деп бирдемге деп жактырасыз да. Мышык, кичине күчүк. Кичинекей кезинде бардыгы аябай сонун көрүнөт да. Эми жанагы бала кичине чоңойду. 1 жашка чыкты, 1,5 жашка чыкты. Кээ бирлер карап мындай жактырбайт да. Эмнеге? Себеби ал жаңы төрөлгөндө жүрөгүндө эмне деген ой бар эле? Баары менден чоң экен. Эң эле кичинекей менмин. Анан кичине чоңойгондо өзүнүн кичинекейлиги көрөттөн элей дейт. Мен чоң.
жүрөгүнө мен деген кире баштаганда кичине жакпай калат да. Ошого Аллах Таалага дагы жүрөгүндө мен деген сезим бар адамдар анча жакпай. Ошого биздеш керек. Кээ бирөөлөр мүмкүн байкабай сүйлөгөндө мен эле мен дейт да. Мен жана окуп жүргөндөчү, мен иштеп жүргөндөчү, мен мындай кылгандачы мүмкүн байкалбайт. Ошого мен деген сөз макул кыргыз тилинде, араб тилинде эмес, орус тилинде мен дегени я дегени да. Ошону Аллах Таала тамганы каяк койгон, акырын алып барып койгон да. Сенсиңби? Мына ордун эң акырында депчи. Мисал. Ошого көп мен дебеш керек адам. Бардык адамдарды сыйлаш керек. Биз билбейбиз да, мүмкүн бул адам сыртынан ушундай болгону менен мүмкүн ичинен аябай жакшы адам. Бир адам макул мындай көрүнгөндө начар адамга окшоп көрүнүп жатат. Мүмкүн ичинен өтө сонун адам. Билбейбиз. Ошого текебирчиликтен сактаныш керек деп атам. Текебирчилиги жок адам барго ката жасаса кечирим сурай алат. А текебирчилиги бар болсо эмне дейт? Мен эмне кылдым мен? Керекпи? Өзү сурасын. Эч качан. Муну баш кетсе кетет, бирок кечирим суралбайт. Бул высший категория текебирчилик да. Кичипейил адам өзү акыйкатта болуп турса дагы эмне дейт? Кечирип коёбуз дейт. Кичипейилдик ушул да. Эми текебирчилик бар. Барыбызда, менде дагы бар, сизде дагы бар, барыбызда бар. Кантип кетирсе болот? Кызмат аркылуу, кызмат. Кайсыл кызмат? Идиш аяк жуу, үйдө болсун, мечитте болсун. Бут кийимдерди тизип таптаза кылып, түп-түз кылып коюуда, даараткана тазалаганда үйдө мисалы, үйдө иш буруп коелу кээде, эмне болот? Эчтеке болбойт. Бирөөлөр көрсө эмне болот? Эчтеке уурлук кылып аткан жоксуз го, сиз үйдө ата энеңиздин үйүнө иш буруп атасыз. Жаманбы? Анан аялынан коркот экен. Ошондой десе жакшыраак ошолчу. Эчтеке болбойт. Билет да акыйкатты ким коркот, ким коркпойт. Ошого бирөө көрсө эмне болот деген кызматтарды жасагандык да. Аллах Таала эмне кылат ошол кичипейил адамды? Даражасын көтөрөт. Жөндөн жөн эмес. Эгер рахматлык муфтий Чубак ажекебиз тирүү болгондо мен бул сөздү айтпайт элем. Азыр эми бейишке кетти, эми айталам. Бир жолу экөөбүз 3 күнгө чыктык. Мен котормочумун. Анан түндө саат 3-4-дө ойгонуп калдым. Даратканага кирсем, 3-4-дө дараткана бар. Бүт эл уктап жатат. Дараткана ичинен деген бир дөңкө жууп жаткан, тазалап жаткан үнү чыгат. Мен көрүп уялып калбасын деп, мен дагы бир четте туруп карадым. Кимкен? Бир дараткананы жууп бүтүп, экинчисине кирип, щоткалап, жууп, таптаза кылып атат. Даратканаларды жууп, суу агызып, таптаза кылып чыкты. Карасам, рахматлык чок адам эле да. Жөн эле минбарга отуруп, элдин жүрөгүнөн орун алды беле. Түндөрү менен дараткана тазалаган ал кишичи. Биз тазалап көрдүкпү? Неге? Кантип тазалайсыз? Колу менен перчаткасы да жок. Щотка алып алган колу менен жууп жатат. Жууп. Ошондо айттым. Бекеринен Аллах Таала бул кишиге мынчалык даража берген эмес. Адамдардын жүрөгүндө бир мухаббат, бир орду бар эле. Ошого ким өзүн төмөн тутса, Аллах анын даражасын бийик. Аллах бирөөдүн даражасын бийик кылдыбы? Бардык адамдар эмне кылат? Жакшы көрүп баштайт. Ошого текебирчиликти саталы, берешендикти кууп жүрүп болсо да табалы туугандар.